Leylek rayonu boyunca mamleketlik çegara sızığının ötüsün jөнгө салууда Tacik Respublikasının Kayragaç участогынан Kayragaçты көрсөткүлө. Kırgız Respublikasının paydasına 155 ga жерler alındı. Анан сырткары Tacik Respublikasının 35 ga аянты менен Kayragaç анклавы да алынды. Урматтуу депутаттар, кечиресиздер, мен микрофонго сүйлөп атам деп сүйлөй берипмин. Мына Кайрагач деген жер тажиктердин жери болчу. Бул жерде тажиктердин заставасы бар эле. Так. Анан бул жерде 10дон ашык үй бар эле. Бул үйдө жалаң кыргыздар жашачу. Бирок тажиктер мына заставадан келишип, бул жерлерди толук карап турушкан. Мына бул биздин эмеге кулундуга кеткен жол. Мына кулундуга кеткен жол. Мына могул жерде биздин эмебиз бар, жанагы пост, азыркы күндөгү пост. Азыркы күндө могул жерде Кайрагач посту, биздин Кайрагач постубуз жана алардын Кайрагач посту. Ушул жерде турат. Муну мен кийинчерээк айтып өтөм. Бирок азыр сразу эле айтып коеюн, уже посту биз булардын постун 1,5 километр бияка жылдырдык. Эми Кайрагачтагы пост, лейлектиктер угуп алыңыздар. Кайрагачтагы тажиктердин посту 1,5 километр бияка кетет. Эсиңердеби? Могул жерде лейлек деген пано бар эле. Ошол лейлек деген панону берип салдыңар тажиктерге де ызычуу болуп атканбыз. Так, эми булар мына биздин жолдун түбүндө бу жерде посту бар эле. Ушу постуну 1,5 километр мынаяка жылдырып, эми посту мынаяка жылат. Биз дагы постубузду бирок бу жерде куруп койгонбуз стандартный кылып, но мен азыр предлагать этип атам, мен акчабыз кетсе дагы бул посту жок кылабыз дагы. Биз дагы постубузду буяка жылдырабыз могул жерге. Могул жерде кыргыздын посту болот, бул жерде тажиктин посту болот. Вот и всё. Ушинтип, мына жерди биз алдык. Эң важный жер болчу бул жер суулуу жер. Суу келет, толук суу келет. Толук сонун айдоо жерлери. И мына 35 гектар жерди алдык. Так. Ошону менен биз ошондо 190 гектар жерди булардан алдык.